Өлкө жарандары 4 октябрда парламенттин депутаттарын шайлашат. Бул жылы шайлоого 16 партия катышууда. Бул видеодо Атамекен саясий партиясынын талапкерлери жана анын программасы тууралуу болмокчу. Атамекен Кыргызстандагы эски партиялардын бири. Ал 1992 жылы түптөлгөн күндөн бери өлкөнүн саясий турмушуна жигердүү катышып келет. Саясий бирикменин лидери Өмүрбек Текебаев. Ошол эле кезде Текебаев өлкөнүн эң белгилүү жана тажрыйбалуу саясатчыларынын бири. Ал Жогорку Кеңештин 5 чакырылышында тең депутат болуп, Жогорку Кеңештин төрагалык кызматында аркалаган. Мындан тышкары Текебаев 2010 жылы жазылган Конституциянын атасы катарында таанымал. Анткени ал баш мыйзамдын автору. Текебаев эмгек жолунда бир нече жолу бийликке оппозиция болгон. Ал Курманбек Бакиевдин да, Алмазбек Атамбаевдин да тушунда оппозициячыл аракеттерин көрсөткөн. Ал Атамбаев менен Конституцияга өзгөртүү киргизүүнүн айынан урушкан. Баш мыйзамга өзгөртүү 2016 жылы киргизилген. Бул жаңжалдын айынан Текебаев 2017 жылы коррупция беренеси боюнча 8 жылга соттолгон. Текебаев камалаардан бир аз мурнураак Атамбаевке импичмент жарыялоону пландап жаткан. Атамбаев президенттик кызматтан кеткенден кийин сот Текебаевдин ишин кайра карап, аны үй камагына чыгарган. Саясатчы эркиндикке чыкканына карабастан келе жаткан шайлоого катышкан жок. Текебаев мындай чечимин жаштарга жол бошотуш керек деп түшүндүрдү. Атамекен 2015 жылдагы акыркы парламенттик шайлоодо Жогорку Кеңештен 11 орун алган. Партия быйылкы шайлоого бир нече партиялар жана кыймылдар менен биргеликте баратат. Июнь айынын башында Текебаев экс-премьер-министр Темир Сариев, депутат Рыскелди Момбеков, жеке ишкер Тилек Токтогазиев жана депутат Жанар Акаев менен кызматташууга макул болгон. Арадан бир аз убакыт өткөн соң Темир Сариев коалициядан кетип атканын билдирген. Партия өзүнүн шайлоо программасында саламаттык сактоо жана билим берүү системаларында түп тамырынан реформа жүргүзүүнү сунуштайт. Мисалы, программада негизги дары-дармектердин баасын мамлекет көзөмөлдөшү керектиги, өлкөдөгү бардык мектептер интернетке кошулуусу керектиги, ал эми окутуу мекемелери маданий жана маалымат тартуу борборлору болушу керек деп айтылат. Партия ошондой эле саясаттын негизги тренди катары аскетизм менен үнөмдөөнү бекитүүнү убадылайт. Бул деген атка минерлер менен депутаттарды кымбат баалуу автоунаалардан жана кабинеттерден ажыратуу дегенди түшүндүрөт. Мындан тышкары партия бийликтин бардык бутактарын эл көзөмөлдөгөн механизмин киргизүүнү сунуштайт. Атамекендин учурдагы курамы ар түрдүү. Башка партиялардыкындай эле анда учурдагы чакырылыштын бир нече депутаты бар. Наталья Никитенко, Эмиль Токтошев, Абдывахап Нурбаев, Бахадыр Сулейманов, Эльвира Сурабалдиева жана башкалар. Анткени менен келерки шайлоого карата партиянын катарына башка да белгилүү саясатчылар кошулду. Мисалы, Атамекендин талапкерлер тизмесинин башында Жанар Акаев турат. Акаев 2015 жылы бийликчил КСДП менен парламентке келген менен жыйынтыгында партияга таандыгы жок депутатка айланган. Ал Бишкекте сөз эркиндиги үчүн митингге чыккандыгы үчүн партиянын катарынан четтетилген болчу. Акаев соц тармактарда жарандар менен жигердүү баарлашканы үчүн кадыр баркка татыган. Бирок Матраимовдордун кланы уюштурган спорттук иш-чарага бара коем деп соц тармактарда кескин сынга алынган. Атамекенден шайлоого Тилек Токтогазиевди аттанууда. Ал айыл чарба министри болууга аракет кылган, бирок андан майнап чыккан эмес. Ошол учурда премьер-министр болуп турган Мухаммед Калы Абылгазиев бул кызматка талапкердин тажрыйбасы болушу керектигин айткан. Анткени менен Токтогазиевке министрдин орун басарлык кызматы сунушталып, бирок ал андан баш тарткан. Токтогазиев коронавирус пандемиясы күч алып турган маалда врачтарга жардам берип, бейтаптарды кычкылдык станциялары менен камсыздап, эл оозуна алынган. Теледебаттарда Токтогазиев суу куюлган чөйчөккө лимонду сыгып, коррупционердин бардыгына ушундай мамиле керек деп билдирген. Ал мындай аракети менен лимон бул Клооп, Азаттык жана ОСРПнин коррупция жөнүндө иликтөөсүнүн фигуранты жана бажы башчысынын экс орун басары Райымбек Матраимовду эске салууга аракет кылган.